Камчыбек Ташиевдин психологиялык табиятын түшүнүү үчүн анын саясий карьерасындагы кризистик учурларга анализ жүргүзүү керек. 2012 жылы эмоцияга алдырып, парламенттин тосмосунан секирип өтүп, бийликти басып алуу айыбы менен темир тор артына камалат. Дал ушул окуя анын агрессивдүү мүнөзүн алгачкы жолу коомго ачык көрсөткөн. Камакка алынгандан кийин адвокаттын өтүнүчү менен тергөө органдары анын психикалык абалын текшерүү үчүн соттук психиатриялык экспертиза дайындаган. Тар чөйрөдө ошол кездеги президент Атамбаевке жазылган жан соо калоо каттары жана камактан чыгуу үчүн психикалык жактан жабыркаган деген справка алууга аракет кылганы тууралуу кептер айтылган. 2022 жылы активист Орозайым Нарматова сиздин моралдык укугуңуз жок. Түрмөдөн чыгыш үчүн психикалык жактан оорулуу деген кагаз алган экенсиз. Акыл эси соо эмес адам атайын кызматта жетекчи боло албайт. Биз сизден коркобуз деп ачык билдирген. Ташиевдин инсандык өзгөчөлүгүнүн дагы бир тарабы бул өзүмчүлдүк жана кош стандарттуулук. Анын коомдук моралды жана мыйзамды өзүнө башкача, оппоненттерине башкача өлчөгөн мүнөзү бар. Мунун далили катары жогорку кеңеште депутат Өмүрбек Бакиров менен болгон чатакты айтсак болот. Пышырып жегересизме, кекиликсизби? Токтот көрсөтүү, эмнени көрсөтөт? Эмне болдасың мен убакыт? Болду, токтоткула. Сөз жок. Эмне убакыт көрсөтөт экен? Камчыбек Кыдышевич. Эмне убакыт көрсөтөт экен? Болду, токтоткула. Токтоткула сөз. Токтоткула сөз. Токтоткула сөз. Ачык трибунадан туруп, эл өкүлүн кекилик деп шылдыңдап, энесин сөккөн Ташиевдин моралдык этикалык деңгээли төмөн экендигинен кабар берет. Бул окуядан кийин депутатты иш бөлмөсүнөн мажбурлап чыгарып, колундагы бийликти өч алуучу курал катары колдонгон. Из нашего ведома скрыли кабинет, перетаскивают вещи. Өзүнүн дарегине айтылган сынды мамлекетке шек келтирүү катары кабыл алып, тилиңди жулам, энеме тийишпе деп коркуткан адам башка бирөөнүн энесин тилдөөдөн кайра тарткан эмес. Менин атам, мен апам асылгандым. Любайың тилиң жулуп аламын. Асылдагыла мен апама. Өз энеңди сыйласаң, башканын энесин сөкпө. Өз энесин коргоп жатып, башканын энесин тебелеген адамды кантип камкор, энени сыйлаган уул катары атаса болот. Бул жерде эч кандай улуулук же асылдык жок. Парламенттин төрүндө туруп, Бакировдун энесин сөккөнү, анын тарбиясынын жоктугун, ички маданиятынын деңгээлин жана бийликке мас болгон наадандыгын гана далилдеди. Энени сыйлаган адам бүткүл энелердин атын ыйык тутат. Ал эми Ташиевдин бул кылыгы арзан упай топтоо жана маданиятсыздык. Мындай кош стандарттуулук коомду суктандырбайт, иренжитет. Биздин адеп ахлагыбызга эл журттун көзүнчө мындай сөгүнгөн бизге жарашпайт да. Ошондук үчүн жанакы бирөө сөгүнсө, аны дагы сөгүнсөң, сен ошонун даражасына түшүп каласың да. Ошондук үчүн ошондон бийик болуп мындай көңүл бурган жокмун да мен аны. Эгер бир акылдуу, оор басырыктуу, саясаттагы салмактуу бир адам ушундай сөз айтса, анда түнү менен ойлонуп, өзүмдү өзүм эзип, өзүмдү өзүм мындай кыжалат болуп ойлотмокмун да. Ташиев өзүн элдик баатыр образында көргүсү келет. Бирок мындай мүнөздөгү адамдын бийликте узак убакыт турушу мамлекет үчүн канчалык туура жана коопсуз. Ташиевдин башкаруусу криминалды ооздуктоодо же кризистик учурда убактылуу тартип орнотууда натыйжалуу сезилиши мүмкүн. Бирок узак мөөнөттүү келечекте бул модель өлкөнү туңгуюкка кептейт. Мамлекеттик институттар кыйрап, бардыгы бир гана адамдын эмоционалдык маанайына көз каранды болуп калат. Бер телефонду. Кара, бер деп атат телефонду. О телефон, о не экинчи телефон чукулап алган, мен жанында турган. Ташиевдин психологиялык портретинин көзгө көрүмдүү тарабы бул агрессивдүүлүк.
Ал өзүнүн дарегине айтылган сынды же мазактоону улуттук намыс катары кабыл алып, өтө катаал реакция жасайт. Ошол эле учурда өзү башкалардын дарегине одоно сөздөрдү айтууну же алардын укуктарын чектөөнү кадимки ал тургай эрдик катары көрөт. Психологияда бул өзүн мыйзамдан же жалпы моралдык нормалардан өйдө коюу, башкача айтканда, артыкчылык комплекси деп аталат. Meni hiç kim көрсөтө албайт. Мени көрсөткүчө мен аны колун сындырып коем. Еще раз. Коркутуп айткан жокмун. Бетиңиздерге айтып атам. Дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, мындай мүнөздөгү адамдардын бийликтин башында турушу кыска мөөнөттүү кырдаалда натыйжа бериши мүмкүн. Бирок узак мөөнөттүү келечекте агрессивдүү адамдын башкаруусу мамлекет үчүн өтө кооптуу. Туруктуу, өлүккөн жана коопсуз мамлекетти куруу үчүн бийликте жеке адамдардын амбициясы же эмоциясы эмес, мыйзамдын үстөмдүгү, ачык айкындуулук жана акыл эске негизделген стратегиялык пландоо биринчи орунда турушу шарт. Качан гана бийлик бир адамдын эмоционалдык абалына көз каранды болуп калганда, бүтүндөй өлкөнүн келечеги тобокелдикке кептелет. Мамлекетти агрессия эмес, акыл башкарышы керек. Токтоткула сөзү.